Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапбаева. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиев Сары Таш 2019 атайын биргелешкен тактикалык машыгууда катышуучулардын жашоо шарты менен таанышып чыкты. Ошондой эле катышуучуларга өз ыраазычылыгын билдирип, бардык иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын баса белгиледи. Рахмат, келип катышып, четте турбай жардам бергениңерге. Чоң ийгиликтер менен машыгууну аяктадык. Президент дагы өзүнүн сөзүн айтып кетти. Даярдык боюнча, ийгиликтүү аяктаган боюнча өзүнүн баасын берди, жогорку баасын. Ошон үчүн бул биздин баардыгыбыздын баягы бир өткөргөн жумушубуз да. Ошо ийгиликтер болсун. Сары Таш 2019 биргелешкен атайын тактикалык машыгууга биздин катышкан бөлүктөр, башкаруу органдар коюлган тапшырманы так аткарышты. Бул бааны биздин курал күчтөрүнүн баш кол башчысы президентибиз Жээнбек Сооронбай Шарипович дагы өзү катышып көрүп, өз баасын, жогору баасын берип кетти. Куралдуу күчтөр үчүн бул чоң жетишкендик. Бул жерде биргелешкен машыгууда бир гана куралдуу күчтөр эмес, куралдуу күчтөрүнөн сырткары Ички иштер министрлиги, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети, өзбекчө кырдаалдар министрлиги, андан сырткары биргелешкен ошо куралдуу күчтүн составындагы биздин кургактагы аскерлер, улуттук гвардия, абадан коргонуу күчтөрү, чек ара кызматы, ал эми ушул машыгууну толугу менен камсыздаган бул биздин мамлекеттик коргоо комитети бүтүн материал техникалык жактан баардыгын убагында камсыздап, убагында ошолорду жеткирип берип, ок дарысындагы, тамак ашындагы, кийим кечесин, күйүүчү майларын баардыгын камсыздап берди. Ошондуктан могул машыгуу өзүнүн максатына жетти. Бул жерде ошол ар бир офицер, ар бир прапорщик, ар бир сержант, ар бир жоокер, солдат өзүнүн тапшырмасын так аткарды да. Мен ойлойм, мындан ары дагы чоң-чоң ийгиликтер болот, жетишкендиктер болот. Элибизде тынчтык болсун, ийгиликтер болсун. Рахмат. Дагы да болсо мобилизациялык резервдик жыйынга жоокерлердин келүүсү аяктай элек. Анткени аскердик билет алууну максат кылган жарандарга мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, мүмкүнчүлүктөр берилген. 36806 аскер бөлүгүнүн базасында өткөрүлгөн мобилизациялык резервдик жыйынга жоокерлер келишти. Аскердик кызматты аяктаган соң аскердик ант беришип, аскер билетине ээ болушмакчы. Урматтуу жоокерлер, бүгүн биз Кыргызстандын эркиндиги үчүн, көз карандысыздык үчүн, тынчтыгы үчүн ант бердик. Антыбызга бекем бололу. Сары Таш 2019 атайын биргелешкен тактикалык машыгуусун өткөрүүдө көрсөткөн кызматташтыгы үчүн деп Алай районунун акими, ошондой эле Алай районундагы айыл башчылары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын атынан жана орун басарынын атынан медалдар, ыраазычылык баракчалары менен сыйланышты. Сыйлыктарды 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командири, гвардиянын полковниги Бердибек Асанов тапшырды. Чоң салымын сиздердин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аброюн, авторитетин көтөрүүгө чоң салымын кошсуңар, буга кошосуңар деп ойлойм. Ошол анан кийин эми уруксат берсеңиздер, биздин агайыбызга бир сыйлык бар эле, ошол сыйлыкты Кудай буйрса катып койсом. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын 2019 жылдын 20 июлунун номер 20 буйругу негизинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 25 жылдык юбилейлик медалы менен сыйланат. Биз ушу жергиликтүү бийлик колубуздан келген бүт жардамдарды көрсөтүп, ошол жердеги биргелешкен тактикага атайын тактикалык окуу машыгуусуна катыштык. Биз ушул кыргыз жарандары өзүбүздүн аскерлерди көрүп, алардын даярдыктарын көрүп, жашообуздун тынч болушун, бейпиликте жашообузду каалайт элем. Дагы өсүүсүн, өнүгүүсүн
дагы ушундай машыгууларды көп өткөрүп, кыргыз эли үчүн кызмат кылып өтүшүнө тилектешмин. Ошону менен бирге биздин эмгектерди дагы баалап, ушул мени ушул жакшы көрсөткөн көмөк үчүн ушул атайын 25 жылдык юбилейлик медаль менен сыйлап отурушат. Ага дагы мен өзүм ыраазычылыгымды өзүмдүн атыман, Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын атынан ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ошондой эле машыгуунун аякташы менен өздүк курам, аскердик курал-жарак техникалар өз жайгашкан орундарына кайтышты. Жол жүрүү аскер техникаларын атайын аскердик автоинспекциясынын көзөмөлүндө жүргүзүлдү. Jerim Kırgızstan. Jerim Kırgızstan. Elim benim bir aldığa barata. Urpактары көп ийгилик жарата. Сен да аракет кыл, сага деле жараша. Эмгеңди тежебей, бараны балаша. Бурчак туура тегерени аскалар. Ашык болуп суктаныша жери бизге башкалар. Сен да сүйгүн жериңди, ыйык көргүн таштаба. Бүт дүйнөнү колго алып бир алдыга башкада. Ак мөңгүлү аскарым өзүм, асманым өзүм. Кылымдарга ырдалып бүтөз, дастаным өзүм. Жерим Кыргызстан. Jerim Kırgızstan. Jerim Kırgızstan. Jerim Kırgızstan. Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Алабино полигонунда өткөрүлүүчү аскердик оюндар 2019 боюнча өткөрүлүп жаткан танкалык жарышка Кыргызстандан барган танкисттердин командасы катышууга даяр. Бул мелдешке жалпысынан 25 өлкөнүн курама командасы катышмакчы жана 2 топко бөлүнүп, Кыргызстан танкисттери командасы күчтүү командалардын катарында экени белгиленди. Бул топто Россия, Белоруссия, Кытай, Казакстан, Монголия, Венесуэла, Азербайжан, Иран жана башка өлкөнүн курама командалары бар. Бул боюнча кечээ атайын чучугулак тартылып, кыргыз жигиттеринен турган танкисттер курама командасы жеке жарышы үчүн көк түстү тандап алышты. Ошондой эле коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча атайын сабактар өткөрүлүп, кыргыз танкисттери жарышка чыгуучу аскердик техникаларды кабыл алышты. Тактап айта кетсек, танкалардын жарышына чыгуу үчүн Кыргызстандан атайын 3 экипаждан турган танкист жигиттер даярдыктардан өтүшөт. Ал эми жарыштын жүрүшү 4-5 жана 7 августта жүргүзүлмөкчү.